Саламатсыздарбы? Универсал KG каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Мен азыр үй шартында шеллак жасатканы келдим. Бул кыз үйдө шеллак кылат экен тырмактарга. Азыр ушул шеллак жасоо процессин сиздерге көрсөтөт. Азыр биринчи процесс. Тырмак майланасындагы эттерди тегиздеп алат экен. Мынакей экинчи процессти баштады. Азыр тырмак майланасындагы эттерди кутикулаларды кесип алат экен. Экинчи процесси башталды. Мындай кылып кесип тегиздеп алат экен. Бул өнөрдү качан үйрөнүп жүрөсүң, Нуриза? 1 жыл болду. Клиенттериң көп, э? Бул кыз аябай майын чыгарып иштейт экен да. Маникюрная палка бамбуковая дедиңби? Бул палка үй шартында керек экен да, сөз. А салондочу, салон шартында Керек аппараттар көп да ал жактын. Азыр 3-чү процесс башталды. Формага келтирип алат. Формага келтирип алат экен тырмакты. Канчадан жасап атасың? 200дөн башталат. Арзан го. Эмеде салонда 500 го, э? Үйдө жасаган үчүн. Үйдө жасаган үчүн арзан. Салондо жасаган маникюрдан дагы жакшы жасайт экен бул кыз, шашпай. Тазалабыз. Мынакей 4-чү процесси башталды. Тырмактардын үстүн тазалап алат экен. Мынакей тазалалгандан кийин мынтип дагы лосьон, тырмак үчүн лосьон менен тазалап алат экен. Бул 5-чи процесс, э, Нуриза? 4 десе деле болот. 4 десе деле болот. Биринчи мындай маникюрный палка менен эме кылат экен, экинчи кыркып алат экен, үчүнчү пилка менен таза тырмактарды формага келтирип алды. Андан кийин тырмактардын үстүн тазалап алды. Эми мында лосьон. Покрытие гелге. Тырмак даяр. Тырмак гелге даяр болду. Таптаза болуп даяр болду. 6-чы процесс башталды.
гель менен тырмакты жаап алат экен. Бул өнөрдү үйрөнүш үчүн канча жыл окудуң, Нурез? 1 ай окудум. 1 ай эле окудуңбу? Окуу 1 ай болуш керекпи? Жок, 15 күн, 1 жума. 1 жума 15 күн. А сен 1 ай окудуңбу? Ол өз ичинде тармактарга бөлүнүп кетет. Кандай тармактар? Дизайн жасаган өзүнчө болот. Квалификацияны көтөрүшсүн дагы окуйсуң блогер кылып. Меники базовый эле. Базовый эле. И плюс дизайн. Ошон үчүн 1 ай болду. Жакшы өнөр үйрөнүпсүң. Жакшы жасайт экенсиң, мага жакты. Мага. Мынакей гель менен тырмактарымды жаап алды. Эми мен аппаратка салам. Мынакей аппаратка салдым. Аппаратка салганда мындай фиолетовый болуп кетет экен. А бул аппаратты кайдан алдың, Нуриза? Магазинде саласың. Салдым. Салдым. Бармак түштү. Ооба, түштү. Канчага алдың аппаратты? Аппарат кымбат турат. Кымбат турабы? Мынакей 30 секунд салып алдым. Өзү өчөт экен 30 секундтан кийин. Эми эмне кыласың? Баштайбыз. Эми баштайбыз. Азыр мен тандаймбы? Колуңузду алып тандайм. Эми баштайбыз. Тандагы свет. Кайсыны тандасам? Так. Мына блестящийди. Аты жок эмеге коесуң. Аты жок пальцанын тырмагына коесуң. Мына серыйды. Серый кайсы? Кана? Ушул эки ушул. Ушуну калган полистериме коесуң. Анан страздарды коюп бересиң, баштады. Лакты коюп баштады. Аппаратка дагы салып алдым. Азыр 3 жолу покрытие болот да. 3 жолу 3-үчүсүндө шелак бүтөт экен. Шелак вообще 5 слой болот. 5 слой 5 болот. слойдон турат. Азыр сен канча слой? 1 слойду жасадың, азыр экинчиси башталат. 5 жол жасайсың да азыр. Меники менен. Негизи шлак деп бул бүткөндөн кийин шлак деп аталат. Ага чейин покрытие болот. Шлак деп кандай аталат? Кайталачы? Бүтүп даяр болгон нерсени шлак деп аталат. Тырмакта уже 5 катар коюлат экен да? 5-4 болот. Болду, чыгара берейинби? Мынакей экинчи катмарым баштады.
Мынакей 3-чү слойду дагы баштады, 3-чү катмарды. Мынакей бардык процесстерди 5 катмар кылып жасады, эми стразздарды жабыштыра баштады. Бул канча жүрөт, Нуриза? 1 айдан ашык жүрөт. 1 айдан ашыгы. Перчатка тагынып алып идиш аяк жуушум керек экен. Ход жакшы кыласыз. Мынакей процесс бүттү. Процесс бүттү. Мындай кылып гель сыйпап коет экен кутикуларга. Мынакей процесс дагы шелак процесс бүттү. Мынакей салондогудан дагы сонун кылып шелак жасады бул кыз. Кына. Мынакей кандай сонун кылып жасады. Мындай болуп чыкты шелак. Бул кыз 2 баласы менен, 2 кичинекей баласы менен үйдө отуруп ушундай өнөрдү үйрөнүп алган экен. Ушундай үйдө жасайт экен. Эгер сиздерге кызык болсо, телефон номерин жазып коем. Видео жакса жазылып кетиңиздер, лайк басыңыздар.